Сонумбү Жакыпбаева 36 жылдан бери Алай районунун Гүлчө айылында жашайт. Карманыбыз буга чейин таза суу тартыштыгы болгонун айтат. Ал убакта күнүмдүк тиричиликке пайдалануучу сууну башка көчөдөн ташып келишчү. Кийин бул маселени өз алдынча чечүүгө да аракет кылып көрүшкөн. Бардығыбыз құдық қазып алғанбыз. Анан құдықты біз да мурда эми тереңирээк каздырганды билбей 4-5 метрден каздырып алып, жазда чыгып кайра күздө эле токтоп калат эле. Кышы менен кайсы суу чыккан көчөлөрдөн биз суу ташып, балдарыбыз суу ташып, сабактан келип алып ошо суу менен эле алек элек. Анан ушул былтыркы жылы араптардын демилгеси менен жергиликтүү бийликтин жардамы менен ушул биздин көчөбүзгө таза суу чыкты. Аябай ыраазы болуп атабыз, бардыгыбыз ошо суу ташыбай жакшы турмушубуз оңолуп калды. Эми баардык нерсе суу менен чечилет да. Таза суу маселеси Гүлчө айылындагы негизги көйгөйлөрдүн бири болчу. Анткени суу буга чейин айылдын борбордуу көчөлөрүндө гана чыкчу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүү бийлик аракет кылып, демир өрчүлөрдү таап, атайын долбоорлорду ишке ашырды. Анын натыйжасында суу насостор оңдолуп, айылга 2 суу кампасы курулду. Гүлчө бир 90% камсыз болуп калды үйлөр. Ар бир үйгө киргизип уличный көчөдөгү суулардын көбүн жаап, үйлөрүнө киргизип водомер коюп, элди камсыз кылып атабыз. Суу көп көчөлөрдө жок эле да. Мисалы мынау кичинекей көчөдө суу жок эле. Мынау 25 кубтук эме коюлуп, азыр мындагы ушу көчө толугу менен камсыз болду. 10 саат плюс 10 саат круглый сутка буларда. Ал эми бул Гүлчө айылындагы 294 гектар аянтка сууга суу жеткирүүчү Семенов каналы. Бул жай 1934-жылы негизделген. Андан бери канал оңдоп түзөөдөн өтпөй, суу жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралчу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн республикалык бюджеттен 5 миллион 150 миң сом бөлүнүп, былтыркы жылы 1 чакырымы жаңыланды. Бул каналда 4 сел өткөзүүчү жай, 10 мост, 1 баш курулма, 1 гидропост, 8 суу бөлүштүрүүчү курулмалар курулган. Мурунку суунун жоготумдуулугу, расходу мындайча айтканда азайды. Бул жерде биздин каналдар негизинен тоо этегинде жайланышкандыгына байланыштуу сел тез жүрүп турат. Ошо селге расчеттоп биз 10 лоток койдук. Кудай буйрса мындан ары дагы долбоорлорду түзөбүз. Ошол долбоорлор ишке ашып калса, ушул Семеновский каналын айылдын этегине чейин ошондой лоток, темир бетон лотокторду койгонго аракет кылабыз. Алай районунун Коңурдөбө айыл өкмөтүндө жалгыз гана 145 орундуу балдар бакчасы иштеп келет. Бирок 700-га жакын бала мектепке чейинки билим берүү мекемесине муктаж. Бул маселени чечүү үчүн аймакта дагы бир бала бакчасынын курулушу жүрүп жатат. 90 орундуу бала бакча курулат. 90 орундуу бала бакчадан бизде азыр ошондо бир 30-40% элдин муктаждыгы чечилет. Андан сырткары бул жерде бизде ушул Коңурдуу айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Бул 2 айылды тейлейт бул бала бакча. Ичинде заманбап акыркы үлгүдөгү бардык нерселер менен кошо курулуп жатат. Ичинде балдар санузелдери 2 групп, ар бир группага бирден санузелдери бардык талапка ылайык жооп бере турган курулуп жатат. Азыркы учурда курулуш дээрлик аяктап калды. Балдар бакчасын сентябрь айынын аягында пайдаланууга берүү пландалган. Аталган мекеменин курулушу былтыркы жылы башталып, республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.